Мезгил учкан куштай сабалап, улам жылдарымды артка таштап алдыга умтулат. Быйыл дагы өмүрдүн 77-чи жайын тосуп, жашыл түскө уралган бакчада балдарым, нөөрлөрүм менен куттукарлыктын дооранын сүрүп келем. Кудайдын мунусуна 1000 мертебе шүгүр. Бир кезде атакемдин алмончоктой, апакемдин эрке кызы болсом, эми минтип алардын оордун бастым. Ата энемдин таасын тарбиясы менен турмуштук оош кыйыш окуяларда сабырымды сактап татыктуу өтүп келем. Ак эмгек менен чынчылдыкты бекем карманган Дарика Жакемилова тоолуу аймактагы элине жарыгы тийген асыл зат айымдардын бири. Каарман 1946-жылы Нарын районунун Куланак айылында жарык дүйнөгө келген. Элеттин секелек кызы айыл турмушуна жуурулушуп, ички тышкы түйшүктү кош аткарып, наркты карманган энеден таалим алган. Апабыз эми биздин илгери тарбиябыз калп айтпагыла, жакшы окугула, ыймандуу болгула деп тарбиялачы да. Анан үй жумушун көбүрөөк жасагыла деп жумушка көп аралаштырчу. Анан ошолордун азыр ойлойм да, ошолордун тарбиясы чын эле жакшы тарбия экен да, аябайчы. Анан эми азыр мен да балдарыма айтам да, жакшы окугула, эң негизги ыймандуу болгула, ата энени сыйлагыла, ууру кылбагыла, ушак айтпагыла, түз сүйлөгүлө деп мен балдарыма такай ушуну айтам да. Ушундай эми кыздарым үчүн, обреки небере кыздарым үчүн такай ушуну айтам. Тың болгула, үйдү таза кармагыла, анан мындай кабагыңарды такыр бүркөбөгүлө деп калам да, кабагыңарды бүркөбөгүлө, үйдү жакшы эметкиле деп. Анан эми кыз бала негизи Кудайым жакшылык берип, бак берсе бирөөнүн бүлөсү деп коюп бир үйгө барып, эми бүлө болот. Анан аял кишиники чын эле үйдө дагы сыртта да түшү көбүрөөк болот да. Ошон үчүн мен көбүрөөк айтат элем, ушу кыздарды тарбиялоодо аябай мындай эненин ролу чоң да. Мектепти аяктаган соң кесиптик билим алууга Борбор шаарга аттанып, кыз келиндер институтуна тапшырып, биология адистиги боюнча билим алып, андан соң кичи мекени Нарын жергесине келген. Кесипти кайра даярдоодон өтүп, санэпид көзөмөлдө кызматына орношуп, тармакта 58 жыл дарыгер болуп үзүрлүү эмгектенген. Кызматымды ушу туп диспансер, областный туп диспансерден баштадым да, ошол жактан врач лаборант болуп иштедим. Андан кийин санэпидстанцияда иштедим 33 жыл. Туп диспансерде 2 жыл иштедим. Анан ошолорду иштеп, аябай заведующийликка чейин жетип иштеп жүрүп, андан кийин мына 47 жашымда, 48 жашымда пенсияга чыгып, бирок ошо пенсияга чыккандан кийин да 58 жашка чейин дагы ишимди улантып аттым да. Ошону менен бирге биз обреки жеке ишкерликти дагы өнүгүүгө кошкон саным чоң болду да. Дарика Жакемилова тармакта өз ишин билген мыкты адис болсо, үйдө сүйүктүү жар жана мээримдүү эне боло алды. Өмүрлүк жолдошу Вадим Карпеков менен бирге түтүн булатып, турмуш арабасындагы ысык суукту татыктуу көтөрдү. Тоолуу аймакта маалымат айдыгынын өнүгүшүнө салым кошуп, Нарын телекомпаниясын түптөгөн алгачкы жетекчи Вадим Карпековдун ишинде ийгилик табышында. Анын жубайынын эмгеги зор. Анткени жолдошунун ишине шарт түзүп, эл жүгүн аркалашына өбөлгө болду. Аппаратура керек. Жок дегенде эки. Чыгыш керек. Биз антпезек артта калып атабыз. Остукуду баягы түптөлүү студиясы да бар, эмнеси бар. Жаллап атап келип атат. Ушундай деп атам, кандай кылыш керек деди. Мен айттым, жок дегенде эки аппарат алып келиш керек, съемочный. Тиги буларын алып келиш керек десем, анан кийин ойлонуштучу кайдан деди. Анан келип алып туруп Ленинградка, Москвага, баягы тийиштүү жерлерге рекламадан карап барып звонить этип, Ленинградтан келди, Москвадан келди, чакырдылар. Менен келип туруп айттым, мынандай экен десем, эми канчадан болот деди бир. Анда көп нерселер 3000, 4000, 5000 доллардан алдык деп аткан. Ошондой эсен болуптур деп $40,000
өлдүрүп берди. Вадим Карпеков менен Дарика Ажакемелова 43 жыл бирге түтүн булатып, 2 уул, 1 кызды тарбиялап тууруна кондурушту. Тилекке каршы Вадим Карпеков мындан 10 жыл мурун 73 жаш курагында оорудан улам каза болгон. Кезегинде өзү түптөп кеткен Хан Теңири комплексинин уулдары менен кызы ишин улантып, калкка кызмат көрсөтүп келишет. Өлкө эгемендүүлүктү алып, рынок экономикасына өткөн шартта Дарика Ажакемелова жолдошу менен бирге кымыз, суу жана лимонад чыгаруучу чакан ишкана ачып, балдарын эмгекке бышырып, ишкерликтин арыгын чапкан. Эң эле биринчи ушу бизнеске өтүү бизде абышкан баштады да, жолдошум Вадим баштады. Ушу эң эле биринчи бизнес кылалы Дарика деп жанагы нарбат сууну чыгаргандын аппараттарын алып келди. Азыр ал аппараттардын баарысы автоматташтырылууда. Ал кезде механический деп коет, колубуз менен аралаштырып, колубуз менен куюп ушунчубуз да. Андан кийин ошо кезде жумушту да иштеп жүрдүм. Анан тиги суу, нарбат, лимонад, кымызды да чыгарып жүрдүм да, экөөнү тең бир маалда. Андан кийин заправка ачтык. Заправкада да өтө кыйынчылыктар болду. Заправканы мисалы үчүн мурда бизнеске аралашпагандан кийин бир топ кыйынчылыктар башыман өттү. Налогторго барып отчет бергенде, налогдун отчетторун түзгөндө аябай бир топ кыйынчылыктар болду да. Анан эми жумуш менен бизнести салыштырганда бул ортосу асман менен жердей болот экен да. Чындыгында бизнес аябай күчтүү болот экен. Мындай ден соолугуңду дагы, мындай ойлонууңду дагы талап кылат экен да. Мейманкананы андан кийин баштадык да. Мейманкананы ошо эң эле биринчи корпусту салдык, андан кийин ресторанды салдык. Бул мейманкананы, стройканы жүргүзүш, ошолорду салыш, аларды иштетиш андан да оорураак болот экен да. Андан кийин биринчи, экинчи, үчүнчү корпусту салдык, андан кийин тойкананы буларды салдык да. Эми ушу азыркы замандын талабы болот экен. Бул бизнес деген дагычы. Анан ошо талапка жараша балдарым дагы окуду. Чакан үй бүлөдө башталган ишкердик эми тоолуу аймактагы калкты тейлөөчү мейманкана, ресторандар менен алмашып, ички тышкы меймандарды тосуучу алдыңкы жайга айланып отурат. Мында дагы Асылзат айым балдарына кеп кеңешин, акыл насаатын айтып, көзөмөл кылып келет. Ар бир үй бүлөдө эле ошондой болуш керек. Тиги балдар көбүнчө убакыт эле бир 80%, 80% ушу апасы менен өткөзөт. Апабыз болсо ошо мээримин төгүп бизди тарбиялады. Мен ошо апамды өзгөчөлүгүн эмнесин айтып кетер десем, ошо эң биринчиден өзү да көп айтат, ошо балдардын арасында ынтымак болсун депчи. Анан ынтымак деген жакшы, кыргызда да жакшы макала бар эмеспи, ырыс алды ынтымак депчи. Ошого бизди көп абдан үндөп турчу. Экинчи маселе апабыздан өзүнүн айтканында эмес, өзүнүн жүрүм турушунан биз тарбиялдык да. Өзүбүздүн апабыздын жүрүм турушу биринчиден деле эмгекчил. Ушу мен кичинекей кезимен канча билсем эле ошо эмгектенип жумуштан иштерин жасайт, андан кийин үйдөн келип үй оокаттарын жасайт, андан кийин мал чарбабыз бар болчу, ошо мал чарбалар боюнча ошо эмгектенип келаткан. Анан ошо апабыздын артыбыздан жүрүп биз дагы көп нерселерди үйрөндүк. Чынын айтканда, кичинекей балдарга, жаш өспүрүмдөргө да айтат элем, ошо энелерге аябай жардам бериш керек да. Үйдөн кичинекей бала кандай үй жумуштарын жасаса, кийин да ошондой элпек, жөндөмдүү балдар, кыздар болот да. А үй жумушун жасабаган бала эле мындай кандай десем, олдоксон болуп калат да. Чоңойгондо дагычы жумушка дагы жакшы чыдамкай жок болуп калат. Анан ошо апабызга чынын айтканда иним экөөбүз менен карындашыбыз болуп мындай кичинекей кезибизден аябай жардам берчүбүз.
үйдөн от жакчыбыз, тамак жасаган боюнча, үйдүн оокаттарын жасаган боюнча. Анан кээ бир кезинде айтат го, эркек бала үйдүн оокатын жасабаш керек да, ал туура эмес да. Ошо үйдүн оокаттарын, сырткы оокаттарынан бүт тегиз жасаш керек. Анан апабыз болсо, чынын айтканда аябай күйүмдүү болуп, ошо биздин эмне тамак жедиң, кандай жүрөсүң, ошо биздин каба кашыбыздан эле билип коет. Биздин өзүбүздүн маанайыбыз кандай экен, ошо маанайыбыз жакшыбы, жакшы эмеспи. Анан чын эле ар бир эне өзү ушул баланы ошо такай жүрөгүндө алып жүрөт да. Мына биз деле Кудай буйрса мына жакында 50-ге чукулдап калдык, ошондо дагы бизге ушул аябай күйүмдүү да. Такай биринчи иреттен ошо биздин ден соолугубузду сурап турат, биздин эмне кылдың, эмне тамак иштиң, каяка барасың, кечинде тиги канчаларда келесиң, Бишкекке жеткиче ошо кайра чалып турат, Бишкекке жеттиңби деп. Ар бир эне ушундай. Анан апабыздын ушундай өзгөчөлүктөрү бар. Ошо аябай өзүнө жүрөгүнө жакын алат. Биздин жеңиштерибиз болсо, ишибизде жеңиштерибиз болсо, кандай бир ийгиликтерге жетсек дагы ошонун баарын аябай жүрөгүнө жакын алат. Кээ бир кезинде биз оорчулуктар болуп калат. Бул бизнесте болобу, жеке турмушта болуп калганда ошону дагы аябай кайгырып мындай эме кылат да, сарсанаа болот анданчы чоң. Ар бир энени мисалы өзлөрү бактылуу сезет, качан балдардын арасында ынтымак болсо да. Бул эң жогорку эме деп айтсам болот, кандай ошо жогорку деңгээлде энени бактылуу кыла турган нерсе депчи. Ата аз катуу, эне анын боорундагы булак демекчи. Балдарын эмгекке, билимге, чынчылдыкка, ыймандуулукка үйрөтүүдө апанын орду өзгөчө. Турмуштагы сыноолор менен бирге жеткен ийгиликти, бакытты көтөрүүдө жөнөкөйлүктү карманып, ынтымакты тутуу үй бүлөдөгү башкы талап. Ата эненин тарбиясы атаңкы дейт, бирок атаңкына караганда ошо апаңкы көбүрөөк болот экен да. Атабыз дагы жумуш боюнча командировкага кетип, наркы берки чыгып жумуш боюнча эме алганда көбүнчө убакыт апабыз менен болот экен. Апабыз менен кеңешип, тиги кийинки ушу атабызда өтүп, эрте өтүп кетти. Башында ушунун баарын атабыздын көрөгөчү, байкебиздин көрөгөчү болуп атат. Апабыз менен кеңешип дегендей, анан ошол апанын тарбиясы көбүрөөк болот экен. Отуруп ата киши дагы айтчу нерсесин айтса айтайынбы же айтпай эле коеюнбу деп ушундай болуп калат экен да, балагачы. Атаңкы жаман көрүнүп калабы же кандай деп эме апа болсо мындай туурасынан кандай болсо ошондой айтып эме алат экен. Ошол Кудайга шүгүр, жакшы. Кандай болсо дагы ошо улуу кишиникин акыл насаатын угабыз. Алар канча жашка келди, бизге караганда көптү көрдү да. Көп киши менен сүйлөштү, көп жерге барды дегендей. Азыр эне мээрими жөнүндө айткым келет. Апам мисалы үчүн биз канчага чыксак дагы, мен болобу, эки байкем болобу, ушу алыс жолго чыксак дагы телефон чалып, каяка жеттиңерби, аман эсен жеттиңерби деп ушу ар бир баласына, кызына болобу, небересине болобу багы чалып, сурап, тынчсызданып турат. Дагы апам жөнүндө айтсам, мисалы ошол жөн эле үй бүлөбүздө мисалы үчүн конок чакыруу болобу же кандай маарекелер болот, ушул апабыз менен отуруп, акылдашып, кеңешип, андан кийин чечим кабыл алып, баягы канчага чыксак дагы ошо кеңешип турабыз. Жолдошум дагы айтат, карачы апамдын тарбиясын деп, кийин сен дагы ушундай кызыңа ушундай тарбия бер деп. Анан азыр тиги ийиним күлүп калат. Сиз келгенде кетип баратканда ушинтип тиги аябай мындай апам кетип баратканда дагы мындай берерге эмнесин таппай ушинтип калат да. Анан ийиним күлүп калат. Сиз келгенде жөн эле келесиз, кетип баратканда ушинтип көтөрүнүп кетесиз депчи. Анан бул баягы эненин жүрөгү да. Вадим Карпеков менен Дарика Ажакемилова түптөгөн чакан Коломто эми чоң шаарга айланып, 11 небере бир чөбөрөгө жетти. Сүйүктүү чоң эне, тайэне болгон Асылзат айым алардын дагы таалим-тарбиясына көз салып, улуттук наркты бекем сактап келет. Чоң апамдын тарбиясы аябай чоң. Баарыбызга
берген тарбия, мисалы үчүн атам менен байкемдин тарбиясы ошо азыр аларды карап биз тарбия алып атабыз да. Анан атам менен байкем да чогуу бизнес алып келатат. Ошо бизнесте да ынтымактуу болгон эң бирден себепкери чоң апам. Ошо чоң апамдын тарбияласы менен баягы жеңелерим бири-бири менен ынтымактуу жашап, могу короодо баарыбыз ынтымактуу жашап жүрөбүз. Чоң апам дайым эркелеп турабыз. Чоң апам бизди эркелеп турат, кээде пенсиясынан акча берип турат, ушундай жардамдарды берип турат. Ошол чоң апабызды аябай жакшы көрөбүз. Мен да былтыр эле үйлөнгөм да. Былтыр эле үйлөнгөндөн жашы башкача, анан ошо келинчек менен кандай мамиле түзүш керек, ошо үй бүлөбүздө мындай бири-бирибизди түшүнгөн, эми үй бүлөлүк мындай эмелерди айтып турат да, насааттарды айтып турат да. Хан Тенгиринин уюшулуп түптөлгөнүнө дагы биздин ошо апабыздын чоң эмгеги бар, абдан чоң. Анан ошол себептен биз ушу эми апам азыр өз колу менен сыйлыктарды берсин деп ошо 13 июлду ошо биздин компаниянын, Хан Тенгиринин компаниянын туулган күнү деп койгонбуз да. Ошондо жыл сайын ушу биз иш-чара өткөзөбүз. Жыл сайын коллективибиз бар, коллективди чогултуп, коллектив менен чогуу чай ичип, тамак ичип, андан кийин анан ошо коллективде мыкты биздин иштеп аткан адистерди, иштеп аткан адамдарыбызды ошо сыйлыктарды ошо апабыз өзү сыйлап турат да. Бул турмушта толгон сонун сүйүүсү жок жарык болбойт үй ичи, баардык сүйүү өзгөрүлөт, жаңылат, жаңылбаган жалгыз гана эне сүйүүсү деп акын Акбар Токтоконов ырсаптарында айткандай, эне ыйык жана бийик. Улуттун наркын сактап, аны муун урпактарына жеткирип, турмуштук тажрыйбасы баскан жол менен үлгү боло алган асылзат айым Дарика апа бар болуңуз. Эми балдарым жакшы окугула, ыймандуу болгула, калп айтпагыла, жакшы окусаңар кийин жакшы илимдүү жакшы кишилерден болуп чыгасыңар.